Бүгін 13 мартта Бишкек шаардык сотунда MCN Coin криптовалютасынын уюштуруучуларынын бири Исрадин Субанбековдун баш коргоо чарасы каралды. Эске салсак, ал 5 февраль күнү каржы пирамидасын уюштурган деген шек менен УКМК тарабынан кармалган. Кийин 1-май райондук соту аны 5 апрелге чейин тергөө абагына киргизүү чечимин чыгарган. Бирок жактоочулары Субанбековду үй камагына бошотуп, тергөөнү уланта берүү өтүнүчү менен кайрылган. Натыйжада шаардык сот баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бүгүнкү сот процессине толук канааттандырган жок мени. Туура эмес чечим чыгарды. Домашний арестке чыгарыш керек болчу. Бул жерде баланын эч кандай күнөөсү жок. Биздин билбейм кыргыз элибиз качан түшүнөбүз, качан бул элдин баардыгы уже жетмек туштун дүйнө жүзүн окуп билишибиз керек да, таанышыбыз керек. Дүйнө каяка баратат? Биз ушул ойдон эле тура беребизби Кыргызстан? Баягы эле саска батылган ойдон тура беребизби? Эл дүйнө өнүккөн сайын өнүгүшүбүз керек. Биз баардыгын мынакей Израилдин ошол 3 бала Кыргызстаныбызды бир элибизди алга көтөрөлү, дүйнө элинен артта калбайлы деп ушундай бир жакшы ниет, жакшы ой менен аракет кылышты, бирок алып келип бияка киргизип коюшту. Бул деген билбейм, акыйкаттыкка жатпайт негизи. Сиздер өзүңүздөр үй бүлө мүчөңүздөр менен ушул MCN Coin'ге каражат салгансыздарбы? Эң биринчилерден болуп биз 2023 жылы ноябрь, октябрь айларында крупный суммадагы акчаларды салганбыз. Мен мисалы үчүн өзүм сом менен 40 сомдон алып салгам. Мынакей 40 сомдон мынакей декабрда $20 чейин көтөрдү. Мен ошондо бир талай пайда көрдүм. Мен эч зыян көргөн жокмун ал акчаны. Үй албагандар алды, машина албагандар алдык. Кудайга шүгүр. Мына андан кийин түштү, $2-3 чейин көтөрүлдү. Мынакей балдарды камап койду. Мына азыр аябай түшүп кетти. Бирок түшсө деле биржа иштеп атат. Жок болгон жок. 1 сом болсо дагы, 20 сом болсо да иштеп атат биржа. Бул базарда кайдымкы эле Дордойдогу базардай. Товар канчалык көп болсо баасы түшөт. Товар аз болсо, алуучулар көп болсо баасы көтөрүлөт. Буну биз кыргыз элибиз жогору жактагылар эмне үчүн түшүнбөйт? Түшүнүш керек да, элдин замандан артта калбашыбыз керек. Кайсы убакка чейин ушинтип жүрө беребизбиз? Биздин оюбузда бу жерде бийликтин эч кандай күнөөсү жок. Бу жерде туура эмес маалымат жеткен да, аферизм, бул мошенничество дегенчи. Бирок бу жерден иш жүзүндө мына следствие абдан жакшы иш аткарып атат биздин эмелер. Бу жерден кое алган жок, эч кандай күнөө кое алган жок да, иликтөө иштери жүрүп атат. Мошенничество деген, пирамида деген бу жерде эч кандай күнөө неме жок, коюлган жок. Бир айдан бери издеп атат, тапкан жок. Бир жабырлануучу деген жок бул жерде. Бүттүгү мынакей ушунун тарапташтары, могу жерде лидерлер эле келди. А самом деле бул коин 2 миллион адамга тарап кеткен. 2 миллион адамды токтото албайбыз да. Ал деген биржада иштеп атат. 3 биржада дүйнө жүзүндө иштеп аткан нерсени биз кичинекей Кыргызстан биз токтото албайбыз да, туурабы? Биз жөн эле бир мамлекетпиз. Ушу криптовалютаны түшүнбөй атабыз бизчи. Биз түшүнбөй атабыз. Бийликтегилерге туура эмес маалымат кетип атат. Туура эмес, ортодо аферисттер бар. Аферисттер көп. Азыр аттарын атап эле коеюн, мезгил келет алардын дагы ушул баланы ошол жака туура эмес маалымат берип, ушул баланы ошол жака каматкан адамдардын жүздөрү ачылат. Аллага карап турат, орозонун айы бардыгы. Манас районунан, Талас облусунун Манас районунан келдим. Атым Шатманова Турдукан. Кесибим мугалим. Ушунча эл 7 областан келип отуруп, келгендер кубанып, Израилдин колунан жетелеп алып кетсе, иштеле турган иш алдыда болот эле да, кагылайын. Сиз канча акча салгансыз? Ким? Үй бүлөңүз менен салгансыздарбы? Жок, 2 кызым анан мен үчөөбүз салганбыз. Бирок салганыма ала коеюн деген жокмун. Бу балдар айткандай, мага акчанын эмне кереги бар 80ге келип калган. Мен неберелериме, чөйрөмө керек болот деп салдым. Канча салдыңыз? 27 миңден 3 өйдү салдык. Бирок соткабызда тур. Акыры Израилдин аман эсен чыгып кетсе, ишти илгерилете турган ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылгым келет да, мен ушу а кишилерге
Ушу биздин акыбалыбыз миллиондогон кыргызстандыктардын акыбалы жетпей атат деп түшүнөм да. Себеби мен бүгүн соттон чыккандан кийин түшүнбөй калдым. Миллион деген киши токен алган. Миллион деген киши пайдасын көрүп келатканбыз. Биржада өсүп келаткан. Анан муну балдарды камап койгондон кийин эле түшүп кетти. Миллион деген киши акчасын жоготуп отуруп калдык. Миллион деген киши Кыргызстан ичинен эле миллион адам алды. Миллиондон киши алды. Кыргызстан ичинен Кыргызстандын ичинен киши миллион киши токен алды. Мен бул балдарга ишенген себебим, балдар тимеле бир да жолу айткан жок. Байларга тараткыла деп. Бирден токен тараткыла деп бирди го балдар. Бирден бекер бирден токен алып калсын. Келечеги кең бул токендин деп. Анан эми ошо алган кишилер азыр мына күйүп атабыз да. Биздин алган баадан ылдый түшүп кетти азыр. Убагында келген $3 чейин чыккан. Анда биз өткөрүп жиберсек, биз пайда эле көрмөкпүз. Эч кандай берде аферистик же болбосо эметел деген жок. Ана мен эми ушу бийликтен суранарында миллион деген эл күтүп отурат азыр. Эгер элди ойлосоңуздар, элдин келечегин ушу миллион деген азыр ичине сыздап отурган кишилерди колдойм деп койсоңуздар, балдарды эмеден чыгарсаңар, эмеден сурактан бошотсоңор, балдар азыр дүйнөлүк деңгээлде мунун баары билип туруп, ошон үчүн түшүп кетти токен. Токендин баасы көтөрүлөт эле дагы блокчейн иштетип, биздин акчабызды кайта ала элек да. Мен жогорку маалыматтуу эмгек сиңирген укук коргоочумун. Баткен областынан келген. Мен муну изилдеп туруп киргем. Эмне себептен мунун проекти жаккан мага. Ушу проекттеринин бири менин проектиме туура келип атат. Мен ошон үчүн кирдим. Мында айтып атат, көчмөндөр оюн колдой берсе сүрөтүн тартып койгон экен, кирип бул балдардын бирөөсү менен мен сүйлөштүм. Менде проект бар дедим. 12 проект менен 5-6 жылдан бери жүрөм мен. Баарын аткардым. Касманбетов өзү телевидениеге чакырып, элге жарыя кылыңыз, сонун проект экен деди. Мен ошо проектимди айттым балдарга. Ушу десем, эң сонун биз колдой турган проект экен. Бүт кыргыз элиге керек проект булчу. Мына менин проектимем токтоп калды. Потому что акчанын жоктугунан биз спонсорлук кылабыз деди, проектибизди ишке ашырабыз деди. Себеби бүгүнкү күнү кыргыздын каада салтыны, үрп адатыны, оюндарыны өнүктүрүү мезгили келди. Биз ар кимдерди дуурай берип, бири орус, бири япон, бири кытай балекет болуп жатып калдык, кыргыз болбой калдык бүгүнкү күнү. Биз ошо проектти колдоп чыккан балдарды мен колдоп, укмуш сонун иштер жасап атыпсыңар деп Манастын китебин алып келип бердим. Жусуп Мамай чыгара албай калып кеткен китепти ушуну чыгарып бергиле, элге тараталы десем макул деди. Шахмат боюнча кыргыз балдарыны үйрөтүш боюнча китеп тапкы бердим. Көбөйткүлө ушуну десем макул деди. Андан тышкары 12 проект бердим. Ушул кыргыздын каада салттарын өнүктүрүү. Өзүңүз акча салып, мындай кылдыңызбы? Кылдым, аны коя тур, элдин баары акча салбаса член болмок беле. Инвестор болуп атпайбыз биз. Анан боз үй боюнча 3 том жазган 90га кирген Чалбар көлдө. Ушунун китебин алып келип бердим. Ушуну чыгарып бергиле. Эл билбейт бүгүнкү күнү боз үй деген эмне, анын кандай касиеттери бар. Чыгарып бергиче камап коюшту го. Каяка чыгарып берет. Эми эле ушул баштаганда отуруп калдым. Мына эл эмне себептен ушунча адам жалат болуп атат. Мен эркен журналистмин. Эмне боюнча? Берип коюңуздар, айтып алыңыз. Жок, эми сүйлөй Биз берсин. дагы ошо алганбыз, ушу МСМдин келечегин ойлопчу. Блокчейн чыгат деп эми элдерди ушуна алаксыздык эме кылып атышат да. Эми билбейм ошо. Акчасын эгер Жок, сиз азыр эмне талап кылып атасыз? мен талап кылганым ошо акчамды төлөп берсе жакшы болот Канча эле. сом? 130 000. 130 000 салгансыз, Салганбыз, бизге коин салып берген. Бул жака өзүңүз эле келдиңизби же сизге окшоп акчам ала албайтам дегендер дагы келдиби? Дагы келишти, акчам ала Канча? албайтам. Сакалды айтам деп Акча алам дегендер барсыңар. Бизге ноябрда бизге убада берген. Ноябрда да берилген жок ошол акчачы. Анан январдын 15-inde чыгат деди, анда чыккан жок. Биз 5 айдан бери жүрөбүз да ошо үмүт кылып. Мен эгерде ошол акчаны башка нерсеге жумшасам, өзүмө керектүү акчаны тапмакмын. Мен азыр 5-6 баламды таштап коюп жүрүп атам азыр. Сиз азыр сата аласызбы колдорду? Жок, мен сатып, мен БМди чогултуп койдум ал акчанычы. Чогултуп Азыр койдум. сатсаңыз болобу экен? Сатканда ал деген азыр эчтеке копейка, эчтеке 20 сомдон ким алат аны? Мен ошо 200 сомдон сатып алгам, ошол убакта 200 сомдон алгам. 200 сомдон мага төлөп берсин, мен азыр өткөрүп берем ошо монетасын. Анан биз бул проектке Кыргызстандын өнүгүшү үчүн
балдарыбыздын келечеги үчүн деп ушу блокчейнге биз инвестиция кылганбыз. Бизди бирөө заставить эткен эмес, өзүбүздүн каалообуз менен инвестиция кылганбыз. Азыркы күндө ошол бүт өзүбүздүн токендерибиз колдорубузда турат. Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай илимдүү, билимдүү балдар керек. Ушул проекттин колдоп, анан биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүз менен салганбыз. Канча айта аласызбы? Жок, эми ол немеси жок, секрети жок. Мен ошо 100 000 салгам. Ушул акчалар качан көбөйөт деп ойлогонсуз? Дагы деле эмне себептен ишенип атасыз буга? Ишенгенин себеби буну бүт башка мамлекеттер Кыргызстан регистрация кылбаган менен дүйнө боюнча иштеп атат. Бул биржага чыгып атат. Биз ону интернеттен, азыркы интернет заманында көрүп отурабыз. Азыркы күндө ошо интернет акчаны элдин азыркы күндө ушул акчага керектик бар. Адамдардын ушул немеси бар. Буну бүт өнүккөн өскөн мамлекеттер колдоп атышат. Эми кийинки сотто биз соттордон акыйкаттыкты талап кылабыз. Ишенебиз, ушу туура чечим чыгарып берет деп ишенебиз биз. Дагы да күтөбүз, дагы да үмүт кылабыз соттордон. Ошо Укук коргоо органдары айткандай бул алдамчылык беренеси, финансы пирамида уюштурууга айыптап атпайбы? эгер чындап Сиздерде ошондой белгилер барбы? эгер Эмне үчүн ишениш керек? Ишенип атасыздар ушул күнгө эгер чейин. бул жерде пирамида болсо, пирамиданы уктуңар беле, пирамиданын начальниктери же болбосо бир жерде офиси барын уктуңар беле. Булар килейген офис ачкан. Кыргызстан эмес, Москвага чейин кыдырды. Лицолор бардыгы интернеттерде жүрөт. Жашырынган жок, бекиген жок, эч жерге эч кандай эч нерсе эметкен жок. Элдин астында, мына эл туру, публиканын астында жүрдү. А пирамида андай эмес да. Пирамида менен бул криптовалюта деген такыр бөлөк нерсе. Такыр бөлөк нерсе. Пирамида деген алар өздөрүнүн эмелерин жашырат. Акчаларын алат да туш тарапка качат. А булар качкан жок. Булар наоборот блокчейнге аракет кылышып атат. Мынакей Кудайга шүгүр, эми Кудай буйруса блокчейн да бүтүп калды. Апрель айында күтүп атабыз жалпы кыргыз эли. Уже бир эмес Ошо 3 блокчейндерди ким бүтүрүп атат экен? Мында реалдуу бир документтерин көрүп ишенген адам барбы? бар, буйруса документтери бар. Соттун колуна тапшырылды. Блокчейнге төгүлгөн акчаларынан бери, квитанцияларынан бери тапшырылып атат. Бир заявленияда жок кандай. Бир мынакей мен токен алдым, мен токенден күйүп калдым деген бир жаран арыз жазган жок. Бир арыз жазылган жок. Даже процессте көрдүңөр да. Кана арызын бергилечи, кимден түштү арыз десе бере албай коюшту го прокуратура. Бере албай коюшту эч ким. Бу жерде эч кандай аферисттик алдамай жок, аферисттик жок. Мынакей мен алдым, мен токеним туру. Мен токенди азыр деле сатсам, азыр деле сатсам болот токенимди. Бирок мурунку мен алган баадан төмөн түшүп кетти, себеби балдар камалып калган үчүн. Балдар чыкса, токен көтөрүлөт эле дагы мен өзүм акчамды кайта кайрылып алганга 100% эмем бар да, мүмкүнчүлүгүм бар. Анан ошон үчүн миллион деген элдин муктаждыгын, суранычын актап, ушу балдарды актап чыгарып коюшса, балдар максатына жетип блокчейнди иштетсе. Сиздер өзүңүздөр ушул акча салып жатканда башка да бир эксперттерден сурап, анализ кылып көрдүңүздөрбү? Көрдүм. Акчама күйбөйбү? Бул акыр чеги барып кайерге такалат деген. Мен өзүм жогорку билимдүүмүн. Билимим бар. Мен деле криптовалюта дүйнөсүн жакшы окуйм. Мен бул мисалы үчүн бүт дүйнөдө азыр криптовалютаны ар бир өлкө киргизип атат. Жан талашып киргизип атат. Биздин балдар бүт дайындап койгон. Мунун балдардын чогулуштарына катышып жүрдүм. Криптовалютанын жанагы улам биржага, Мекси биржага кирди. Элбанк биржасына кирди. Дагы биржаларга кирген жаткан, Байбитке кирген жаткан, Binance'га кирген жаткан. Мына балдардын эмесинен торгус болуп калып, биздин токендин баасы түшүп кетип атпайбы? Эми ошо эл, миллиондогон кыргыз азыр токенин алып күтүп атат ушу мамлекет. Миллиондогон деп атасыздар, бирок ишенсе болобу? Миллион деген кайсы жерге катталган? Миллион адам. Миллион деген блокчейн ачылып эмеге кирсе, блокчейн ачылса, верификация болот. Верификацияда тимene ар бир эмесе чейин чыгат, данныйлары. Миллион токен алганбы? Миллион адам алганбы? Токен 2 миллиондон ашык сатылган. Мен алган адамдарды айтып атам, миллион болуп калды депчи. Себеп дегенде балдар жүрдү, бирден тараткыла деп. Бир да жолу айткан жок. Акчасы барларга баргыла,
сразу мынча калап койсун деген түк максат болгон жок да балдарда. Болуп атты бирден тараткыла, бирден карапайым элге жетсин деп аткан. Эми ушундай балдарды билбейм мен ачык эле жерден күйгүзүп атат да эми. Ачык эле бүт ошо миллион деген токен алгандар билип эле турубуз эми. Жок жерден балдар камалып атат. Жок жерден. Ушу чыгарып коюшса, Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевичтерге аябай ыраазы болот элек да. Эми ал кишилер эми эл деген кишилер, эл үчүн кызмат кылып аткан кишилер, анан бул акыбалды мен оюмча туура эмес жеткизип атат да ал кишилерге. Анан ошо туура жеткизип койсо ал кишилер туура чечип берет эле деген менде 100% ишеним бар.